Үч буроо, жалгыз тээк, жалгыз комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой көргөн көзгө жөпжөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Комуз кыргыз элинин байыртадан келе жаткан үч колдуу үндүү аспабы. Мына ушул комузда кол ойнотуп, кыргыздын кылым карткан үйлөрүн дүйнөгө жаңырткан Даңазалуу комузчу, СССРдин эл артиси Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Ысык көл жана Чүй областтарынын ардактуу атуулу, 2 уул, 6 небере, 2 чөбөрөнүн энеси Самара Токтокунова бүгүн бизде конокто. Самара Токтокунова 1945-жылы 9 мартта Чүйдүн Кемин районундагы Кызыл Суу айылында туулган. Анын атасы комузда, энеси Ооз комузда мыкты ойногон. Самара эже баягы кыргыздын сыймыктуу кызын тарбиялап өстүргөн ата-энеңиз жөнүндө баягы кеп баштасак да. Албетте, баланын эң жакшы көргөн сыймыгы жүрөгүнө жакын эле эне ата да. Анан ошо эне атам болбосо мен кайдан ушундай элдик адам болот элем. Каядан мен таланттуу адам болот элем. Ошон үчүн атам менен апамдын каалоо тилеги ушундай болгон да. Анан сен атам айтчу эле да, Раматова. Ай сен артист эле болушуң керек. Сен Мускал Өмүркановдай ырчы болушуң керек деп. Себеби антип айткан себеби мен кичинекейимде аябай кыймылдашым. Школдо жанагы ийримдер өтөт да. Фестивалдар. Ошондо постоянно мен районго чейин барып, ыр конкурстарына катышып жүрчүм да. А дегендер дачы. Анан кийин уже 60-жылы апам өзү эстип келип, Күрөңкеев атындагы музыкалык училищага эстип келип, 1-сентябрда айланайын балам бап келдим эле ошо. Ырдайт карашо, ойнойт карашо, комуз карашо деп эле апам такыр жанын коюп эле анан айтты: "Апа, экзамен бүткөн, бүтө орун жок. Албайсыз, эмди жылы келиңиз" депчи. Анан апам көгөрүлүп отуруп алды. "Жок айланайын, уккула. Жараса эмди жылы алып келейин, жарабаса эмне бар болуп келейин эмди жылы" деп болбой отуруп алды көшөрүп. Анан кийин мен бул эми байбиченин көңүлүн калтырбай эле болуптур, угуп кое элем деп анан кийин бааркы музыкалык сезим боюнча, түшүнүк боюнча алар текшерди. Текшертсе баары тең 5 болуп чыкты. Ошондо апамдын баягы көшөрүп отуруп, апамдын эмгеги менен ошол өтүп калган. Бала кезиңизде кимисине жакын элеңиз? Ата-энеңиз? Негизи атама жакын болчумун. Атам мени өтө жакшы көрчү. Апам болсо кечке жумушта, мен атам менен калам. Эжелерим болуп баарыбыз. Анан кийин атам жаш кезинде эң акыркы жумушу почтальон болуп иштеген да. Анан ошол атка мингизип коюп, газеттерди бүктөп, анан кийин баштарына бере турган адамдардын тиги аттарын жазып койгон, атка мингизип коюп жиберчи. Бар балам таратып келди. Ошентип атамдын иштеген ишине ошо улантып, газет таратып жүрчүмүн айыл боюнча. Музыкалык окуу жайды аяктаган соң агайы Чалагыз Исабаевга турмушка чыгат. Бири-бирин аздектеген жубайлар 25 жыл бактылуу өмүр сүрүп, Аслан, Актан аттуу 2 уулду болушат. Ошол бактылуу жашоого тагдыр сыноосу туш болуп, 1991-жылы Чалагыз Исабаев жол кырсыгынан көз жумат. Чалагыз агай менен кандайча таанышпаш куш калгансыздар? Эми 61-жылы бизде практикага өтөбүз деп Жумакмат кабыл алгандан кийин оркестрде иштеп калдык да биз. Анан ошондо чогуу иштеп жүрдүк оркестрде. Ошондо Чалагыз агай мындай өзү мындай өтө мындай адамгерчиликтүү, бийик, маданияттуу. Анан кыздарды, 5-6 кыздарды ичтип алып эле мороженое алып берип, анан столовойго алып барып эле баягы командировкада жүргөндөрчү. Ошентип эле кыздарды ушундай сыйлап жүрчү. Анан ошонун ичинде мага сыртынан көз салып жүргөн экен да. Анан өзү айтты да, кийин айтып берди. Карасам аябай скромный, жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн ушундай адам экенсиң. Ошол ичимен карап кайтарып жүрдүм дейт. Бирөө урдап кетпесин. Ошол анан бир күн ошо оркестрдин ичинде
Кыпчак Жумабай деген эл артисти улуу аксакалыбыз бар эле. Ошонун үйүнө кыз 4 кызга бир комнат общийта, Чалабыз байкеңе бир комнат общийта берди. Анан ошол общийтаңарды биз мындай жууп берели, куттуктап берели деп ошол байкенин үйүнө чакырып анан бир кой соошуптур. Чоң казан кылып салып, тас оконду шикарный кылып, анда 3-сентябрь болчу. Эсимде да. Сонун күз сон. Эмне жып жылуу кез. Анан коросуна чоң стол жайып анан Жумакматты баш кылып чакырып, оркестрдин аксакал эжеси бар, ошол баш кылып чакырып анан көрсөм ага айтпай эле өзүнчө тойлоп ачыптыр. Көрсө ошол мени жолук салатып чакырган экен да, мен билбейм айтканымды. Анан баягы тамак ичип бүтүп анан батагыларда ошол үйдүн ээсинин, байкенин кайненеси 80ден ашкан байбиче экен. Ошол байбиче келип эле башыма ак жолук салып, анан балаке тыңдалайын. Ушундай сонун жигитке сени алып берип атабыз. Баягыдан бери эмнени тойлоп атабыз. Аябай жакшы бала деп айтышат, эң жакшы бала экен деп. Анан жанында отурган Чалабыз байкең анан ай байке, сиз менен качан сүйлөштүм эле? Качан сиз мени киного алып барып мындай сүйлөштүңүз эле, эркелетип мындай да, сүйлөшүп тааныштыңыз эле. Эми унчукпай десең, унчукпай отурат такыр. Анан ошентип ошого жолук салып, анан жакшы эле мындай отказ бердим да, бирок ойлодум да, оркестрде кыздардын баары ошол агайды жакшы көрчү да, сыйлачу, кандай сонун байке, кандай сонун агай, скромный деп. Анан кийин ошол сөздөр эсиме түштү да сразу. Агайыңыз кандай жар болду анан? Анан эми айтып түгөтө алгыс. Мен бактым тоодо экен, ошо Чалабыз байкең менен баш кошуп калганыма, кандай мени ушундай туура жолго салып, анан мына улуу жолго салып, таланттуу экенимди байкап, анан кийин мага эч бир оор эки жака суу көтөртпөй, колума бычак бербей үйлөнүп калдык ошентип. Анан кийин ошентип бүт өзү баарын жасачу. Эчтеке кылдырчу эмес. Ай, сен комузуңду ал, бар спальняга кир дагы кечке чейин 8 саат заниматься эт деп койчу. Кыйначы мени. Анан отуруп 8 саат заниматься этчүмүн. Могу колдорум, баштарым баары тең катуу бериш болуп калган. Анан айтчу эле, ай сен антип мындай өзүңдү өзүң машыктырбасаң сенден комуз чыкпайт. Улуу музыкант болуш үчүн өзүн өзүн машыктырыш керек. Сен деген народный артист, СССР деген наамга жеткиришиң керек сени. Сен жөн эле комуз ойноп отура бербе да. Сен деген оркестрдин алдына чыгып солист болушуң керек деп мечтать этчү да. Ошону тилечү да. Анан ошол тилегин Кудай берип, мынакей алдына чыгарып отургузуп, Жумакматов агайга айтып, байке, Самара бул ойногон күйлөрдүн баарын билетсиз, я? Билебиз. Анан Бешеке Жандаров деген солист болгон. Заслуженный артист. Ошол байке ойноп атканда артында отуруп, ээчип отуруп эле, ойноп отуруп, баарын үйрөнүп алгам да. Анан бир күнү Чалабыз байкең айтсы ушинтип, Жумакматовго, байке, ушу Бешеке ойногон баарын буда ойнойт. Я? Анакы давай, чык ойноп көрчү деп. Анан оркестрдин коштоосу менен ойноп жатам, репетициясы жок эле. Апе, ты чё там сидишь, а? Ты чё молчишь деп эле. Ошондон баштап мен оркестрдин солисти болдум. Комуз менен оркестр коштоп турат. Ошентип анан ошентип мынакей далаң Чалабыз байкеңдин эмгеги менен ушун эмгеги зор. Анан өзүмдүн дагы талантым болбосо кайдан өсөт элем, туурабы? Өзүм дагы ынтызар болуп, комузга машыгып аябай. Күнүгө 8 сааттан ойноп отуруп мынакей. Анан жанагы Чалабыз байкеңдин айтканы чын келип, дал келип, а дегенде эмгек сирген артистке жеттим. Анан Кыргыз Республиканын эл артистине жеттим. Анан айтканы боюнча тилегине жетип, анан СССРдин эл артисти деген наамга чейин жеткирбеди. Мына ошол кишинин эмгеги зор. Агайдын сизди кызганган учуру болгонбу? Абсолютно. Таптакыр нөл. Мен кээде ошо тамашалачумун да. Сен эмне мени кызганбайсың? Десем айтчы, ай, сен ичиңе бүт, ичи карынга чейин кирип чыккан, билем сен кандай адам экениңди. Сен андай эмессиң. Ошо билген үчүн мен сени кызганбайм деп койчу. Сенде андай жок депчи.
туура. Анан адам бир эле однолюб деп коебу, орусча айтканда. Бир эле экөөбүз бири жакшы көрдүк, башканы вообще түшүмө да кирбейт, карагым да келбейт. Өзүм ушундай кишикем да көрсө. Мына бир гана киши менен жашадык. 25 жыл жашап калдык. Аттың өмүр чиркини ушундай экен, жашоосу кыска экен. Өмүрдү кыска берген экен, ошого аябай гана. Единствен бир гана жерин ошол 25 жыл гана чогуу жашап калганым. Анан кийин канчалар айтты, турмушка чык. Анан сен жаш калдың деп, анан турмушка өзүң чык деп койчум. Айткан кишилерге өзүң чык. Чалагыздан кийин мен эч кимди дагы элестете албайм да. Ошо андай жигит бир гана келет экен да. Чалаагыз агай каза болгондон кийин сиздин айтканыңыз бар да, мен комузумда сүйлөбөй калган депчи. Ал туура, ал туптуура. Себеби ал каза болгонго чейин, каза болгондон кийин мен бир жыл үйдө отуруп калдым. Бир жыл үйдө отуруп, жумушка баргым келбей, филармонияга баргым келбей, анан баягы ашым бергенден кийин ишке чыгышым керек деп калды да. Анан ишке барып отурсам эле Чалагыз байкенин орду жок, бош турат. Анан эле аны көргөндө эле жаман болдум, аябай жаман болуп кетти. Көз алдыма аны аябай ыйлап сыра туруп кеттим да, анан барбай койдум жумушка, иштебейм. Жок, баягы эле орду бошсуз, аябай тим эле ушундуктай психологически жаман кыйналдым да, анан барбайм деп бир жыл барбай койдум. Эми чындыгында ага деле макул болушту. Анан бир жылдан кийин айла жок, эми отурган үйдө. Айла жок, анан жумушка чыктым. Бирок кыйналып жүрдүм, анан көнүп кеттим. Анан алып комузумду отуруп настроить этим, ойнойм десем, такыр күйгө келбей койчу. Вообще күйгө келбей. Анан кылы эскирип калгам деп кылын да котордум. Анан кылын которуп, анан настроить этип коюп койм, анан ойнойм десем, вообще стройго келбей койт так. Апе анан бир күн бир жерде отуруп, анан Эпсон Заки байке менен бир столдо чогуу отуруп калдык. Анан бир күнү айттым, байке бир сизге бир нерсе айтып берейин, ушундай болду. Ошо комузум жанагыз кайтыш болгондон кийин бир жылдан кийин алып ашым бергиче ойногон жокмун да. Настроением жок, анан алып ойнойн десем, такыр күйгө келбей койт. Кылын да котордум, күйгө келбей койду. Десем, байкенин жообун билем да, айтты. Айланайын, Самарка, бул комуздун ээси комузга кыл тагып берип, комузду барктап, баптап, сага даярдап берип турган киши каза болуп калса, анан ада каза күтөт деди. Деп анан ыйлап жүрдүм. Анан ошо бир жыл өткөндөн кийин кайра кадимкидей күйгө келип калса, такыр күйгө келбей койдум. Анан сайрай баштадык кайра. Ушундай окуялар болгон бала. Анан бир кызык окуя болгон, Оштун өзгөнүнөн Юкос деген айылдан бир Нуралы деген киши комуз чаап келиптир. 2 комуз чаап келди. Эгиз, абсолютно бирдей да. Тим эле ушундай кооздап да тынакайтын эле. Анан мага ошол 2 комузду алып келди, анан бирөөнү тартуулап берди мага. Айтты, Чыңгыз Айтматовго дагы бир комуз тартуулап келген, анан алып барып тапшырайын деп биздикинен чыгып, анан ошо Чыңгыз Төрөкуловдун үйүнө кетти. Анан ошол киши алып келген комуз мынакей канча жыл болду, анан кудай 75-жылдан бери. 75-жылы заслуженный артист деген наамды алганда ошондо тартуулап келди. Ошол 75-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин ошол комуз менен кеттим. Бир эле комуз. Ойлойм да, ошол кишиге аябай ыраазымын. Ал киши чын жүрөгү менен, бүт ички дүйнөсү менен, бүт душасы менен салып жасаган экен да комузду, ат дүйшө. Анан ошол 2 комуздун бирөөнүн эгисин түгөйдүм. Бирөөнү мага берди, анан бирөөнүн экеси Чыңгыз Төрөкуловго тартуулайм деп кеткен. Ошо Кыргызстанда ошондой 2 комуз бар. Анан ошол комуз менен дүйнөнүн 57 мамлекетин кыдырдым. 57. Ошол комуз менен, бир эле комуз менен. Ошол комуздун аркасы менен 2-3 мамлекеттин президенттеринин колунан
белектерди алдым. Анан өзүлөрү сахнага чыгып, өзүлөрү корзина гүлдөрдү алып келип, президенттер 6 метр сары, укмуштай красивый 6 метр. Анан укмуш гүлдөр менен, анан кийин бир кыпкызыл көйнөк жашыл гүлдөр менен коробкага салынган. Анан коробканын бетине толтура роза гүл скотч менен жабыштырып койгон. Анан коробканын бурчуна Зияул Хак президент Пакистана деп визиткасын жабыштырып коюптур. Эртең завтра чочол алып кел, мондай чоң коробка, беттин баары гүл. Бул эмне десек, сизге Пакистан президент берди жолду. Кече концерттен кийин сиздин талантыңызды аябай жактырыптыр депчи. Рахмат, рахмат. Чоң салам айтып койгула деп. Ушунча толтура таланттардын ичинен менин эмгегимди жогору баалап, ошондой белек бечкектерди берип, анан кийин узатып атпайбы. Анан эмеге бардык. Биздин Кыргызстандын делегациясы барды, жөнөл делегация. Илгери ошо Дикада дегендер көбүрөөк өтчү эмес беле? Сон болчу. Анан делегация бар, делегациянын составына мени кошуп коюптур артисттерден. Ташбеко деген эже болгон, Рамат болуп калды азыр. Ошол эже айтты, Самара айланайын, биздин делегацияга кошуп койдук, комузуң далы бар, костюм далы бар. Барып 1-2 күн өнөп бересиң. Эми делегация жөн эле барып келе бербей, арасында бир музыкант болуп кетип, сени кошту дедим. Ой, рахмат эже. Анан Исландияга бардым, эми жерден эле түп экен да. Анан кийин бардык, анан барып анан кийин делегацияны тосуп алды. Анан кийин эртеси 25 000 кишилик летний жайкы театр бар экен. Укмуш, жомоктоо сон. Үстү эле жабык, боз үйдөй. Тегерегин баары ачык экен. Анан зрительный зал 25 000. Анан ушундай кооз зал экен, ошол жерден кийин ошолордун бизде делегацияны чакырды. Культурный мероприятие кылып, силер концерт уккула деп чакырды. Анан биз отурабыз, концерт угуп, симфониялык оркестрдин концертин угуп атабыз. Анан бир маалда мени чакырып калды. Дептим да. Биз чыгып бирге ойноп койчу, оркестрдин алдына чыгып бирге ойноп койчу деп. Деп анан кийин мейли деп анан костюмду ар жакка барып кийинип, анан чакырышты. Оркестрдин алдына чыгып анан ойнодум. Алар андай аспапты көрбөптү өмүрүндө. Аякта биринчи жолу кыргыздын аспабы барады. Анан баягы менин дагы костюмдарым коозду аябай, концерттин костюму. Кыргыздын костюму барып аяган үлкөй красивый. Анан чыгып ойногондо айланайын 25 000 киши туруп алып кол чабып, дүркүрөтүп кетирбейт. Ошентип анан кийин тиги Жумагул Садамбек деген байке жетекчи болуп барган, Ташбек үйдө делегация 15 киши барган да анан. Айланайын Самара, каяка кетип атасың, элди карачы. Эл кандай тосуп атат, чык кайра деп кыйкырып атат. Анан кайра чыгып ошентип 5 жолу чыгып 5 көйнөк. Ошентип анан биздин делегация тем эле көзүнөн жаш алып элеп аябай ыраазы болуптум эле. Азаматтын. Деп анан кийин эмеге алып барышты тиги банкетке. Анан банкетке бардык, тамак ичип, чай ичип отурабыз. Анан ошодон кийин тиги ошол шаардын мэри, шаар башчысы, ошо единственный бир эле киши экен да, президенти да ошол, мэри да ошол. Анан мени чакырып калды. Анан эртеси встреча кылды бизде. Анан барып отурсак, анан менин фамилиямды айтып атат. Анан Кудайым, мен англисче сүйлөсөм, анан эмнени сүйлөйм деп волноваться болсам, анан чакырып сахнага бардым айладым. Анан чыксам көрсө баалуу белек берелди аттыр мага. Анан ошо сахнага чакырып анан кийин жакшынакай чоң мындай диплом тазалоочу менен жазылган. Ошол шаардын мэринин диплому, анан кийин ошол шаардын орденин тактым. Эме деген Исландиянын Рейкьявик шаарынын ардактуу атуулу деген наам берип атпайбы кече концерттен кийин.
ошондо аяктымда атуулуу болуп келгем. Сайыз учурунда баягы ЖКда деген көп болуп, айлык штаттарды кыдырчусуздар, анан баягы өкмөт да план берчү турбайбы искусство тармагындагы адамдаргачы, анан ошо планды кантип толтурчусуздар? Ой, планды биз айтып берсек күлкүңөр келет, конечно. Эми айыл кыштактардын баарын кыдырчубуз, малчылардын баарын кыдырчубуз. Анан жайлоого барып, жанагы кой кырккан жерге чейин барчубуз. Ошто тамеки сарайга чейин барып, тамекини мындай түк кылып коюп турбайбы, боолап. Ошо столдор жок, ошо сарайга барып, түктөрдүн үстүнө отуруп, тамекиден чүчкүрүп отуруп концерт берчүбүз. Мынакей, көрдүңбү? Биз учурунда ушинтип иштегенбиз. Анан кой кыркынга барып, концерттин костюмдагысын, кош этек көйнөктүн этегин баардыгын койдун боктору. Ошону тебелеп жүрүп, ошол жерге барып, бүт кайерде элдер эмгек кылып атса, иштеп атса, ошол жерге барып кыдырып, ошолордун көңүлүн көтөрчүбүз. Ошентип иштейчүбүз биз. Азыркылар только алтын сарайларга барат, чоң концерттин залдарга гана барат. Анан ошол жерге концерт берет. А биз деген учурунда биз ошентип иштегенбиз. Анан мен ойлойм да, ошентип иштеп жүрүп, жанагы наамдарга жетип атабыз деп. Эми Большой театрдан баштап концерттин залы Россия деген болгон. Чайковский залынын концерттин залы. Эмне деген? Театр эстрада деген. Бир жылдары Пугачева жаңы чыгып аткан Артур Эйзен деген Винокур кимдеркирчи атактуучу азыркы. Филипп Киркоровдор менен чогуу жаңы чыгып атканда. Ошо концерттин залы Россияда 15 концертке катышып келгенмин. Ошондо жаңыдан атак чыгып аткан болчу алар. Кимдердин, Пугачевалардын. Эдитта Пьеха менен 61 менин биринчи поездкам, биринчи гастролум Парижден башталган. Парижде театр Олимпия деген театр болгон. Ошо Олимпия театрында 2 ай 60 концерт бергенбиз. Ошондо Эдитта Пьеха экөөбүз бир номурда жашаганбыз. 2 ай бою. Концертке колтуп басып барчыбыз, кайра колтуп басып кетпиз. Ушундай сонун адам экен, ушундай ынтымактуу сон жашадык. Ушундай жаш адам экен. Өтө мындай маданияттуу. Мен Эдитта Пьехамын дебей, жөнөкөй. Мына ошо негизи улуу адамдар ушундай жөнөкөй болуш керек го деп ойлойм да. Анан баягы мен баланчам түкүнчөм деп секирбей, чалкалабай, жөнөкөй, анан бийик, анан доступный болуш керек деп ойлойм да. Мына ошондой адамдар менен мен чоң концерттерге чыгып жүрдүм. Ошондо сиздер баягы жайлоо эле эмес, кыштоолордо кыдырган учурлар болгон да, кышкысын. Ана тоолордун үстүндө малчыларга да барганбыз да. Тим эле сумдук жерлерде кыдырганбыз. Тоодон бир жолу эмеге барып, Тоолук деген жерге барганбыз. Тоолук деген жер тетиги Токтогулда экен. Эми ошондо бир Кудай сактады, айланайын. Ошо Тоолук деген жерге барганда эме болду да. Бир тоонун үстү менен эле жол бар экен, кыр менен. Анан ошондо момундай түз эмес экен да. Момунтип кыйшайып, качан кулап кетебиз, бирок Кудай бир сактады. Кыйшайган бойдон жол ушундай экен да. Ошентип барып, канча тоону ашып, анан Тоолук деген жерге барып, бир эле 2-4 тоонун ортосунда эле чуңкурда кичинекей айыл экен. Ошондой жерге чейин барып, биз концерт бергенбиз. Баягы кичинекейимде бир окуя болгонун айтып берейин. 8 айлык кезимде төрөлгөндөн кийин мен чарчап калыптырмын да. Өлүп калыптырмын да, кыргыз айтканда. Анан 8 айында анан ошондо атам мындай ичигин тоонун ичине катып отуруп, эч кимге бербей, анан кошаналар келип, ай токо айланайын, баланы кыйнаба, жайын алып коелу эми. Долор иш болду эми, чарчап калган турбайбы кызың. Эми ушинтип кармап отура бересизби десе, атам баягы сессе керек да ушу. Кантип өлүп калсын кызым, чарчап калсын деп, колтугуна ичигинин ичине катып, эч кимге бербей, 8 саат кармап отуруптур. Эчке мындай жолу бекем. Анан кийин, ай токо баланы кыйнаба, жайын алып коелу, болду десе, жок, балам өлгөн жок деп. Анан 8 сааттан кийин анан мындай үн чыгат да.
деген үн чыгат экен да. Анан апей мына айтпадым беле, өлгөн жок балам деп анан ошонтон кайра тириликтим. Анан көп болуп кетип калдым, капкара болуп. Анан бир малда оозум ээрдим, мындай розовый болуп, мындай тамылжып, анан жан кире баштаган экен да. Ошону атам айтып берген. Анан мына айтпадым беле, менин кызым чарчаган жок, өлгөн жок деп. Атам ошону мен тирүү алып калганда, эгерде ошондо жана кошуналар жайын алып койсо, мени көмүп койсо, мындай болмой калмак экен. Ошонун баары мен атамдын эмгеги баягы атам ушул билгенби же сезгенби ошол коюмуна катып отуп анан мен кайра тирилген экен да. Мен өлүп тирилдим. 8 саат өлүп калдым. Мына ошондон кийин мына атам билген экен. Менин кызым өлгөн жок деп баягы. Анан көрсө кээ бир адамдар ушундай бир өлүп тирилгендер ушундай бир атактуу адам болуп чыгат экен. Ар кандай айтылат да. Анан атам айтчу, менин кызым өлүп тирилген. Мына ошон үчүн ушундай адам болду. Чоң комузчу болду. Мен ыраазымын. Анан атам айтчу, жанагы кара молдонун сынган боосун аябай жакшы көрчү экен да. Анан өзү ырдап берчи. Бир эле кайрыгы бар, мен ошол кайрыгын аябай жакшы көрөм. Ошол эле кайрыгын ойноп берсең, ошол күнү мен дүйнөдөн өтүп кетсем, мен ыраазымын эки дүйнөдө деп айтчу да. Ана окугандан да ошол атамдын каалаганын, ошол телегенин биринчи сынган буудан баштап үйрөнөлү деп анан чалабызбай экен. Кайра келгенде үйдөн келип ошо сынган бууну аябай жаттатып үйрөтүп анан бир ай ойнотуп аябай даярдантып анан бир айдан кийин айылга барып ата кызыңызга сынган бууну үйрөтүп келдим. Ой айланай бүт барымбы деди, бүт барым деди. Анан ана канан ойноп бар, анан бүт кошуналар чакыргыла деди. Самооруңарды койгула, дасторкоңорду жайгыла. Мен кызым сынган бууну ойноп берет. Анан тегеретте кошуну барып чакырып дасторкон жайып анан элге чай берип отуруп анан мен ойноп бердим. Анан ушундай сонун кылып өзүм ошондой өзүмө оңой мен ыраазы болбойм да. Ошондой өзүм аябай ыраазы болдум ойногонумачы. Ушундай салмак менен атамдын оюндагыдай кылып ойноп берейин деп аябай жакшы ойнодум окшойт. Анан ойноп бүтүп анан ата кандай болуп тур деп атамды карасам, момундай көзүнөн жаш агып, апей ата, эмне болду сизге десем айтат. Мен бүгүн өтүп кетсем ыраазымын. Ушу мен 6 балам бар, 6 баламдын эң начары, эң эптеп жаның бар кара кыз сен болчуң, кабыргаң саналып турчу. Анан ушу кызым кандай адам болот деп сега аябай ушунчалык коркчумун. Кандай адам болот? Нан таап жей алабы өзүнө деп коркчумун. Эми садага болон сен нан таап бермексиң, чоңгун сүйгөн турбайсыңбы? Бүгүн өлсөм ыраазымын деп атамдын ыйлаганы ошо эсимде да акчата. Анан ошентип ыраазы болгон. Атамдын ыраазычылыгын алгам, кошуна колоңдордун баары тең ыраазычылыгын билдирип айланайын. Жакшы комуз болгон турбайсыңбы? Атаңдын арманы жок экен деп. Элтип отуруп баталарын берген. Анан баягы чала кыз агай Камбарканды төптөп кетпедиби? Ооба. Ушуга бир сиздин да салымыңыз болсо керек. Ооба. Кандай ат коебуз деп сүйлөштүк. Анан чогулуп алып сүйлөшкөндөн анан айттым, ай, бар эмес мындай күйүнүн башы Камбаркан деген. Илгери күйүн ошондой жаралган да. Камбаркандан ошол күйүнүн башы Камбаркан болгондон ошол атын Камбаркан койсок туура болот го деп экөөбүз үйдө отуруп акылдашып сүйлөшүп, байбыча туура айтасың чын эле. Күйүнүн башы Камбаркан. Камбаркандан жаралат да деп анан атын Камбаркан коелу деп ошону туура көрүшүп анан ошо аты Камбаркан коюлуп калган. Анан кийин байраке Камбаркан аты коюлуп анан 87-жылы 30-31 декабрда жаңы жылдын алдында премьерасын кылып филармонияда бет ачары жасап анан концерт, чоң концерт берип анан эл аябай укмуш кабыл алып газетадан газетага чыгып ушундай сонун Камбаркан деген фольклорный ансамбль төрөлдү, жаралды Кыргызстанда деп анан Кузнецов деген журналист бар, өзү көп жасат ушу музыка берип. Ошол аябай сонун статьялар жазып, элдин баары ыраазы болуп, анан эмне кылып атын Камбаркан коюлду. Анан аты Камбаркан коюп анан кийин айтышты, Чалак Сисабаев өзү төрөп алды да эми почти.
өзү төрөп алгандан кийин эмне кылып атын коелу деп анан кийин общий баары сүйлөшүп, анан өкмөт менен сүйлөшүп, өкмөттүн уруксаты менен анан Чалагыз Исабаев атындагы анан Камбаркан фольклордук тобу деп аты коюлду. Мына ошондон бери мынакей аябай аты да туура коюлган деп ойлойм, эл да туура көрдү. Анан мынакей карабайсың, эмгеги талаа жерде калган жок. Азыр Камбаркан Чалагыз Исабаев атына Камбаркан тобу дүйнөнү кыдырып, Кыргызстанды, кыргыз элин таанытып жүрөт. Мен аябай ыраазымын. Концертке катышып калдык да. Анан концертке катышып анан биз баягы очередибизди күтүп отурабыз да, биз мындан кийин тигинден чыгабыз деп. Анан вестибюльда мындай скамейкада күтүп отурсак эле Гагарин менен министр культура келди, Фурцева. Оозубуз ачылып калды, ошондо жаңы эле учуп келген да Гагарин космоско. Ай деп эле, ай тарт деп эле биздин балдардын ичинен бирөөнүн фотоаппараты бар экен. Чуркап барып эле жанына тура калды. Тарт, секундочку десем эле бажырайып эле күлүп туруп калды. Мен колтуктай калдым. Анан жанында министр анан чык деп эле тартып калды. Анан айтты, ой кандай бактылуу мына Гагарин менен сөккө чыкып, аябай сонун адам экен ай. Жөнөкөй, эч бир мындай эметкен экен мындай, кандай десем, макулдугун берди сразу эле. Анан деп эле мына историяда калдым да, Гагарин менен сөзгөч болдум да, кандай сыйынып. Анан ошентип Гагарин менен түшкөн да сүрөтүм бар, үйдө катып койгон. Анан Самара эжеба, сизге эркин микрофон. Эли журтка бир каалоо тилейбиз. Мына эми Кудай буйрса мынакей эгемендүүлүктүн үстүндө отурабыз. Кудай буйрса мына эгемендүүлүк, Кудай буйрса өткөн жатат. 30 жылдыгы. Эми өзүбүзчө мамлекет болуп, өзүбүзчө түтүн булатып, өзүбүздү өзүбүз башкарып дегендей. Кыргыз элине эмне деп айтар элем? Ушул өзүбүздүн кичинекей мамлекетибиз деп айтсам болот. Ушул жакшынакай ийгиликтерге жетип, жакшынакай элдин жашоосу жыргалчылыгы болуп, жашоосу оңолуп, Кудай буйрса жакшы болуп атат азыр. Кудайга шүгүр. Ар кимдин өзүнүн иши бар дегенди иштеп атат. Элибиздин курсагы ток. Президентибиз Кудай буйрса жакшы кызмат кылып атат деп айта алам. Мына ушул келген президентибиз ак жолтой болуп, элибиз өсүп, өнүп, жакшы турмушка, жашоого жетип, мындан да жакшы жашап, элде ынтымак болушун каалайм, биримдик болушун каалайм, чырчатак чыкпашын каалайм. Ушул элдер мындай бир уч колдой болуп, жакшынакай жашап, элибиздин келечегинин өсүшүнө ар бир эл өзүнүн салымын кошсо, ошондо жакшылык болуп турабы? Бир эле жалгыз президенттин колунан эмне? Ошон үчүн эл дагы ошол биримдикте болуп, ар бир адам өзүнүн ишин жакшы иштеп, жакшы жашоо жашаса, анан кийин я думаю, баары жакшы болот. Кудай буйрса жакшы эле болуп атат. Мен ойлойм, аябай жакшы жашап атабыз. Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Ошон үчүн элге ынтымак каалайм. Эгемендүүлүк күнүбүз жакшынакай сонун чоң ийгиликтер менен өтсүн. Самара Токтакунова 60 жыл оркестрде иштеп, 40 жыл улуттук консерваторияда комуздан сабак берип, бир топ шакирттерди тарбиялайт. Мына ушундай барандуу эмгеги үчүн 3 даражадагы Манас орденине, даңк медалына татыган. Адам эмгеги менен даңктуу. Андыктан ак эмгеги улуу өнөрү менен дүйнөгө даңкталган үлгүлүү устат Самара Токтакуновадай инсандар арбын болсун.